Ассаламу алейкум, кадырман мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Рахмат жаган Рамазан берүүсүндө жолугуп жатканыма чын жүрөктөн кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен орозого байланышкан бир топ маселелер бар. Ошолор менен сиздерге кенен теманы антышып берүү үчүн бүгүн биз студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин мүчөсү устазыбыз Жеңишбек Ажы Курбанов устазды чакырып отурабыз. Кош келипсиз. Кудай таалам орозоңузду кабыл кылсын. Жеңишбек Ажы, негизинен эле сөздүн башында эми орозо тууралуу баштабасак болбойт да. Анан орозонун хикматтары тууралуу бир кенен айтып берсеңиз, ушул суроодон баштайлычы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Жараткан Аллах Таалага мактоолорду айткандан кийин, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салаты, саламдар болсун дейбиз. Албетте бейиш эшиктери ачылып, жакшылыктар эселенип, шайтандар кишенделип, тозок иши жабылып турган айда турабыз. Кудай Таала баарыбызды кыямат күнүндө Райян эшигинен чакырган болсун. Айткансыз. Ооба, чындыгында орозого байланыштуу өтө көптөгөн хикматтар бар. Биздин акылыбыз жеткени да, жетпегени да бар. Эми ошонун бир экөөсүнө токтолуп кетебиз буюрса. Негизи орозо кармаган адам жеген ичкенден тыйылат дедик. Ушул жеген ичкен адам заты үчүн эң бир чоң неамат да. Себеби дегенде биз мисалы турак жай, бир алачык болсо деле жашап кетебиз. Ошондой эле кийим кече деле өтө эле жеген ичкендин алдында алар чоң бир неамат деп эсептелинбей калат да. Мына ушундай бир чоң неаматтан биз эмне тыйылып атабыз. Эми неамат качан баягы колдо жок болгондо анын кадыр баркы билинип баштайт экен да. Биз ушул Рамазан айында эми 10 сааттан жогору биз ушул жеген ичкенден тыйылып атабыз да. Ушул 10 сааттан ашык биз ушунун кадыр баркы бизге сезилип баштап атат да. Ошондуктан бул орозого байланыштуу аяттардын аягында Аллах Таала лааллакум ташкурун дейт да. Силер шүкүр кылышлыгыңар үчүн дейт. Мына ушул бизге эң чоң неамат болгон жеген ичкен неаматыга биз шүкүр кылсак, ошону биз шүкүр кылып, Аллах Таалага шүкүр кылганды үйрөнсөк, анда башка неаматтарга шүкүр кылыш биз үчүн жеңил болуп калат дейт. Албетте бул пикир Фахруддин Разинин тафсир китебинен алынган. Ошондой эле экинчи бир хикматына токтолсок, Аллах Таала бул Рамазан айында жеген ичкен бул адал нерсе болчу да. Себеби Куранда Аллах Таала кулу вашрабу ва ла тусрифу деп атат. Жеген ичкен бул тыйылган нерсе эмес болчу да. Бирок Аллах Таала ушул адал нерсени тыйып атат дагы бизди шариатта тыйылган арам болгон нерседен тыйылганга жеңилдетүү бир мындай тарбия, таалим, ошого көндүрүү максатында болуп атат десек болот. Себеби дегенде ушул эле Рамазанга байланыштуу аяттардын аягында лааллакум таттакун деп келет да. Силер таква болуш үчүн, силер шариатта тыйылган арам нерселерден тыйылышлыгыңар үчүн, таквалык кылышлыгыңар үчүн деп не Рамазанга байланыштуу аяттарда ушинтип айтат. Албетте эң негизги эле хикмат бул биз ачка жүрө турган болсок, бул негизги орозодо ачкачылык. Ушул нерсе биздин пикирибиздин жакшы иштешине, жүрөгүбүздүн бир туура чечимдерди кабыл кылганга өтө бир чоң жардам берилет дейт. Албетте мындан башка да көптөгөн хикматтар бар десек болот иншалла. Негизи ушул жерден бир кошумча суроо берейин. Жанагы кээ бир адамдар баягы орозо кармап атам деп дагы ибадаттарга деле көңүл бурбай коюп атпайбы? Мисалы мен орозо кармап атам, анан намаз кандай болуп атат десек, эми намаз биринчи ушу орозону тургузуп алалычы, ушу орозону кармап алалычы деп айтып калат да. Ушул боюнча бир кыскачараак жооп берип, анан кийинки темага өтүп кетсек. Албетте ар бир ибадаттын өзүнүн орду бар. Бизде ушул шариатыбызда 4 рүкүн болсо, ошонун бирөөсү намаз, орозо, зекет, анан ажылык. Ошол рүкүндөрдүн 5 рүкүн дейбиз, эң чоң эле шахадат калмасы. Албетте ар бир ибадаттын өзүнүн орду, өзүнүн сурак жоосу, өзүнүн милдеттемелери бар. Мисалы орозо кармап, бирок намазга көңүл бөлбөйт да. Орозо кармайт, бирок зекетин бербейт.
ажылык милдет болсо деле ажылыкка барбайт, бирок эмне орозого киргенде эле өтө такы болуп калат. Албетте бул 4-5 рүкүн турганда гана ислам аны биз толук мусулманчылыкты кармап жатат деп эсептелинет. Ошондуктан биз ар бир ибадатты өз өзүнчө парз экендигин моюндап, ошого милдеттүү экендигин билип, ошого жараша биз ихлас кылышыбыз милдет керек. Демек, орозоду дагы жанагындай намаздарды калтырбай, таравихти калтырбай, толук түрдө аткарыш керек болот. Сөзсүз. Эми мынакей Эшбек ажы, акыркы 10 күндүктө турабыз. 10 күндүктө кандай бир жакшы амалдарды аткарып калганга биз ынтызар болушубуз керек, умтулушубуз керек. Албетте, мына акыркы 10 күндүктө турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде келгендей, Рамазан айыны 10 күнү, алгачкы 10 күнү рахмат айы деген, Аллах Тааланын мээрими рахматы төгүлгөн ай болсо, ортоңку 10 күндүгүн Аллах Тааланын магфират, кечирим күндөрү. Аллах Таала пенделердин күнөөсүн кечире турган ортоңку 10 күндүк деп эсептелинет. Ал эми мына азыркы акыркы 10 күндүктө турабыз. Бул күндү хадис айтылгандай эле айткым менен ниран, тозоктон азат боло турган учур деп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде, Айша энебиздин риваятында, бул акыркы 10 күндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай ибадатка бекем болуп, түнү ибадатка турат эле, өзүнүн үй бүлөсүн тургузуп, ушул ибадат кылганга олуттуу көңүл бөлөт эди да. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде инна ли раббикум фи айями дахрикум ланафахат ала фатаарраду лаха деген хадиси бар. Силердин ушул күндөрүңөрдө Кудай Таала ушундай жашырып койгон, бекитип койгон бир топ белектер, бешкектер бар деген да. Мана ошол белек бешкектерге силер көлдөрүңнөн чыгып тосуп алгыла деген. Эми бул көп нерсеге айтсак болот. Мисалы, жума күнү өзү бир белек, дуа кабыл болгон учур десек, мисалы Мухаррам айынын 10 күнү ажылык учуру десек болот, айт учуру десек болот. Бул бир эле күндөргө, убакытка эмес, орунга да тиешелүү десек болот. Мисалы Мекке Мединедагы харам жергесинде, мына ушул жерлерде белек бешкектин Аллах Таала жашырып койгон, мына ошол белектерди силер издегиле, ошонун артынан түшкүлө дейт. Мана ошол белек бешкектердин эң көбү ушул Рамазан айында. Рамазан айы башталгандан баштап эле Аллах Таала жашырып бекитип койгон толтура биз үчүн белек бешкектер көп десек болот. Ошонун арасында дагы эң айрыкча көңүл бөлө турган бул акыркы 10 күндүк да. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул акыркы 10 күндүгүндө ибадатка аябай көңүл бөлөт эле. Жана да айта турган нерсе, бүтүн пайгамбарлардын үммөтүнөн алдың биринчи жолу бейишке кадам кое турган бул биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү болот да. Ошондуктан бул мана акыркы 10 күндүктөгүдөй бул Кудай Тааланын бизге жашырып койгон белек бечкеги башка учурда жок десек болот. Ушулардын ичинен эң эле чоң белек бечкеги бул Кадыр кечеси десек болот. Кадыр кечесине мына мисал үчүн биз 30 жыл орозо кармайбызбы, Кудай Таала насип этип 40 жылбы, мына ушунда ар бир орозо келгенде Кадыр кечесине туш келе турган болсок, ошол ар биринде эле ошончолук 1000 айдан артык болгон соопко илеше турган болсок, анда жанагы айтылгандай бейишке биринчи кадам кое тургандардын катары мына ошол сооптун көптүгүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Аллахтын алдындагы урматынын берекеси менен десек болот. Негизинен ошол акыркы 10 күндүктө кайсы көп амалдарды жасап калалы? Эми бул акыркы 10 күндүгүндө негизи эле биз көңүл бөлө турган ибадатыбыз бул Кадыр кечеси десек болот. Себеби ушул Кадыр кечесинде Аллах Таала инна анзалнаху фи лейлатил кадр, Куранды биз ушул Кадыр кечесинде түшүрдүк деди. Биз билебиз, Лаухул Махфузда Аллах Таала Куран ошол жерде жазылган. Анан Кадыр кечесинде бир түндө Лаухул Махфуздан Байтул Иззага көчүрүп келинген. Байтул Иззадан жерге 23 жылдын ичинде окуяга жараша ошентип олтуруп 23 жылда бизге түшүп келди. Мана ошондуктан бул кеченин Кадыр баркынын ушундай бир 1000 айдан артык болуп аткандыгысынын бирден бир себеби Курандын түшүрүлгөндүгүндө турат десек болот. Албетте бул ай Аллах Таала Куранда айтылгандай
фиха юфрaqu kullu amrin hakim. Мына ушул кечеде, Кадыр кечесинде Аллах Таала Лаухул Махфуздан периштелерине 1 жылдык чечиле турган маселелердин баарын көрсөтөт дейт. Мына ошондой маселелер чечилип, 1 жылдык бир окуя ошол талкууланып, периштелерге огузуп көрсөтүлүп аткан учур бул Кадыр кечеси десек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтат: кимде ким ман қама лейлатал кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Кимде ким Кадыр кечесине ошол Куранда Аллах Таала Кадыр кечесин эстеген, Куранда айтылган, хадистерде келген деп ыйман келтирип, жана ошол Кадыр кечесинен сооп үмүт кылып, ошол Кадыр кечесин тирилте турган болсо, ибадат кыла турган болсо, анын күнөөсү кечирилет деп атат. Мына ошондуктан мындай мүмкүнчүлүк, мындай шанс десек болот, биз бул үммөткө берилген бир чоң бир белек десек болот да. Албетте бул кечеге кимде ким туш келип кала турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп кеткен Аллах Тааладан сурай турган маселе дуа. Айша разияллаху анха энебизге үйрөткөн дуа: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. Аллахым, сен өзүң афуусун, сен аф кылганды жакшы көрөсүн, мени аф эткин дейт. Аллах Тааланын гафара десе кечирүү, аф десе экөөнүн эмне айырмасы бар десе, алымдар айтат. Гафара десе кечирди, бирок ал бети жабылып гана калды, кайра козголушу мүмкүн деген маселе да. Аф дегенде ошол күнөө түп тамырынан жоюлуп, тазаланып, жоюлуп кеткенди бул аф дейт. Ошондуктан биз бардыгыбыз өзүбүзгө жараша күнөөбүз бар экендиги бул талашсыз. Албетте маасум бул пайгамбарлар гана. Ошондуктан бул Кадыр кечесиндеги пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө үйрөткөн бул жердеги эң чоң дуа, эң баягы көңүл бөлө турган дуа бул күнөөбүздүн аф этилиш экен. Ошондуктан ошол кечени колдон бербестен мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ошол ибадат кылып, көңүл бөлүп, Кудай Тааладан аф сурап калганыбыз бул биз үчүн эң керектүү нерсе десек болот. Демек, ушул бүгүн 20-март боло турган болсо, ошо 29-уна чейин так күндөрдө Кадыр түн кечесин тосуп берсек болот экен демек. Албетте. Кадыр түндүн белгиленген күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көрсөтүлүп, кайра унутулуп калган экендигин баарыбызга белгилүү. Кайсы учур экендиги, ошо Рамазандын кайсы күнү экендиги так айтылбай калган. Бирок риваяттарга караганда ишараттар, белгилерди пайгамбарыбыз айткан. Ошонун көпчүлүк басымдуу бөлүгүнү 27 түн деп айтылып жүрөт. 26-сына 27-сине түн деп айтылат. Бирок акыркы 10 күндүк деп айтылган риваяттарда басымдуу. Бирок көбүрөөк бизге маалымат 27 деп айтылып жүрөт. Алла разы болсун. Сиз аябай кенен сонун маалымат бердиңиз. Анан ушул этикаф маселесине да токтолгубуз келип жүрөт. Эми багыл азыр көпчүлүк мечиттерде этикафка отурган биздин мусулман туугандарыбыз да бар да. Ошол боюнча дагы азын-аулак кеп кылып берсеңиз. Албетте акыркы 10 күндүгүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам этикафка олтуруп келди. Бул Ханафи мазхабта этикафка олтуруу сүннөт муаккада кифая деп эсептелинет. Яны сүннөт муаккада дегенде бул дайми аткарган сүннөтул худа, бул аткарылыш керек. Кифая дегенибиз ошол шаарда же райондо дейбиз, аймакта дейбизби, ошол мечиттерде эгерде этикафка эч ким олтурбай койчу болсо, ошол аймактын же шаардын бардыгы күнөөкөр болот деген сөз. Ошол сүннөт аткарылбай калды деген сөз. Эгер бир канчасы олтурса, ошолордун баарыдан сүннөт кифаяны аткарды, муаккадан аткарды деген түшүнүк чыгат. Албетте Аллах Таала этикаф тууралуу Куранда айткан: "Ва ахидна ила Ибрахима ва Исмаила ан тахира байти лит-таифина вал-акифина ва-рукка'i суджуд" деген. Ибрахим менен Исмаил пайгамбарга Аллах Таала буйруган Каабаны курганга, мына ошол Каабаны курганда аны таваф кылгандар үчүн, ал жерге намаз окугандар үчүн жана этикафка отургандар үчүн силер Каабаны куруп, айланасын тазалап, ошолорго шарт түзүп бергиле деген маанидеги аятта айтылып атат. Мындайча айтканда, Кур'анда бул жөнөкөй нерсе айтылбайт.
Кур'ан бул кыяматка кайымга чейинки Аллах Тааланын китеби болгондуктан бул мындай кичинекей же бир мындай нерселер, жөнөкөй нерселер айтылбайт десек болот. Этикафтын Куранда айтылгандагысы эле биз үчүн жетерлик. Бул этикафта өтө бир шарапат экендиги, бар экендиги бул маалым. Ал эми сиз айткандай бул этикаф бул мечитте отуруш керек. Эркектер үчүн эң жакшысы Масжидул Харам, Маккадагы же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинадагы мечити. Эгер шарты болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, умрага барып ушул акыркы 10 күндүктө эгерде ошентип ушул эки харамайн мечитинде олтура турган болсо, бул сүннөткө ылайык болот, албетте сообу да көп болот. Ал эми ал жака барганга мүмкүнчүлүк болбогондор бул ошол шаардын эң чоң мечитинде этикафка олтурган мустахап деп эсептелинет. Албетте эң чоң мечитте барган адамдын саны көп, жамааттын саны көп, албетте ал жердеги ибадаттын берекеси бар дегендей, эң чоң мечиттин берекеси чоң болот. Ошондуктан этикафты эң чоң мечитке олтуруш керек, шаардагы. Эгер андайга бара албаса, анда жок дегенде жума окулган мечитке олтуруш керек. Ага да мүмкүнчүлүк болбосо, анда 5 убакыт намаз окулуп турган мечитке этикафка олтурган болсо, ошол жетерлик болот. Эми албетте бул жерде бир эле эркектерге эмес, шариатта өкүм аялдарга деле бирдей тең десек болот. Аялдар этикафта булар үйдө отуруш керек. Албетте өзүнчө бир комнат кылып алып туруп, ошол жерден этикаф ниет кылгандан кийин ошол жерден бир муктажсыз сыртка чыкпаш керек. Ошол этикафты бир бөлмөсүндө өткөрүш керек болот. Алла разы болсун. Аябай сонун маалымат болду. Анан мен бере турган кийинки суроо ушул орозодогу ниет маселесинде болуп атат да. Мисалы, мусапырдын ниет кылуусу, айымдардын жанында айлык мезгили келгенде кандай ниет кылат? Ошолорго дагы бир токтололу. Албетте ибадат, парз ибадаттар деп бөлөбүз, важип, мустахаб, сүннөт деп бөлөбүз да. Эми ошол парз ибадаттардын бардыгында эле ниет кылуу бул ибадат башталбастан табылыш керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келет: "Иннамал амалу бинният", ошо ниетке жараша амал туура болот же туура болбой калаттыгы бул ниетке байланыштуу болот. Бул бардык иштерде, Бардык иштерде, айрыкча парз ибадаттарда. Мисалы намазда биз парз ибадатын окуп атып, ошого ниет кылбастан туруп алсак, ошол биз парзынан кутула албай калабыз. Намаз жараксыз болуп калат. Биз мисалы пешинде окуйбузбу? Ошол пешинге ниет кылышыбыз керек анын парзына. Эгерде биз зекет берип атсак, зекетти бергенге чейин бул зекетим деген ниет болуш керек. Же ошону жок дегенде ажыратып бөлүп атканда, ал факирдин колуна тийип калгандан кийин ниет кылып койсок, ал зекетке өтпөй калды, садака болуп калды. Демек, зекетти бөлүп атканда, намазга туруп атканда сөзсүз түрдө ниет кылыш керек экен. Сөзсүз парзга ниет кылышыбыз керек. Ал эми ажылыкта деле ушундай. Биз ихромду кийип, ошого ибадатка кирип кеттик, бирок ниет жок эле кирип кеткен болсок, биздин ажылыгыбыз өтпөй калат, жараксыз болуп калат. Мен парз болгон ажылык ибадатка ниет кылып атам деп киришиш керек болот. Мына ошолордун арасында бир гана орозо ибадатында ниеттин башталышы бар жана бүтүшү бар десек болот. Башкалардын бардык берки парз ибадаттарда башталышында гана ниет табылыш керек эле. Бирок орозодо өзгөчөлүгү ушундай. Эми орозо ибадаты таң аткандан күн батканга чейин биз орозо кармайбыз. Шариатта түн, муну азыркы түн келерки күндүздүн түнү деп эсептелинет. Ошол түн кирбестен туруп биз орозого ниет кылышыбыз керек. Түн кирбестен мындайча айтканда орозого ниет табылыш керек да. Ал эми орозонун аяк жакта табыла турган ниеттин орду таң аткандан баштап күн батканга чейин шариатта күн ушундай деп аныктама берилет. Ошонун тең ортосуна жетпестен ниет табылыш керек.
Муну фиқх китептеринде дахватул кубра деген терминмен айтылат. Бул эми ар бир убакытка жараша себеби убакыт баягы күндүн баягы бир күндүз баягы убакыт өзгөрүп тургандыктан мисалга айта турган болсок, саат 12 дейлик. Ошол пешим намазына чейин саат 12-де. 12-ге чейин ниет табылыш керек орозого. Ошондо орозонун баштапкы жана аяккы ниети бар десек болот. Эми ушунун дагында бир кененирээк мындай түшүнүктүү болуш үчүн ошого бир мисал айтсак, мисал үчүн бирөө азыр кеч кирбестен, түн кирбестен туруп, үшүнөн кетип калды десек, анан эртеси күнү саат 1ден нары, 12ден нары өзүнө келди. Анда ошол күндүн ибадаты жокко чыгат. Себеби ал ниет кылбай калды да. Эгерде ал түн кирип ниет кылып, анан үшүнөн кеткен болуп, анан эртеси күнү саат 2-де 3-тө күндүзү өзүнө келген болсо, анда ошол ниети жарамдуу болуп, ошол күндүн орозосунан кутулат эле да. Мындайча айтканда, бул алгачкы учуру түн кирбестен туруп башталыш керек. Ал жанагы орозо кирердин алдында мен 30 күн орозо кармаганга ниет кылдым деп бир ниет кылып койсо кандай болуп калат? Бул биздин Ханафи мазхабта орозо ар бир күн өзүнчө ибадат. Ошондуктан ар бир күнгө ниет табылыш керек. Себеби дегенде бул күндүн бир күндө мисалы биз орозону бузуп алчу болсок кокустан, эртеңки күнүн орозосуна анын таасири жок. Себеби ар бир күн ибадат. Ар бир күн өз алдынча ибадат. Абдан сонун. Анан жанагы орозо учурунда кафарат маселеси бар. Мына бүгүнкү күндө бизге да көп суроолор келип калат да. Ажеке, азыр ушул жөндө мусафир жөнүндө бир аз кошуп кетейин. Мейли. Мусафирдин ушул жерде сапарга чыккан адам. Негизи биринчиден биз мусафирди бир аз түшүндүрүп аныктап кетсек, себеби ушул тууралуу аябай суроолор көп болот. Мусафир деген ким, качан ал мусафир болуп калат да? Мусафир болуш үчүн бизде алымдар кеңеши бизге чечип берген аралык бул 120 километр. Ошондон ары барганга ниет кылыш керек. Жашаган жериден 120 километр ары барганга ниет кылыш керек. Бирок ниет кылуу менен эле ал мусафирга айланып калбайт. Себеби анын ниети кайра өзгөрүп барбай да калышы мүмкүн да. Экинчи шарты мусафир болуш үчүн ошол жашаган шаары дейбизби, аймагыбы, районбу, айылыбы, чоң айылдар болсо мисалы, ошол территория дейбиз. Ошонун аймагынан, чек арасынан чыкмайынча ал мусафир деп эсептелинбейт. Ошондо мусафир эгерде орозо кармап жаткан мусафир бул орозосуну ачып алганга акысы жок десек болот. Мына орозо башталып калды, бул түндөп ниет кылган сапарга чыкканга. Бирок али сапары башталып элек да. Эми мен эртеги орозо сапарга чыгам деген максат менен эле эртеси менен орозону кармабай кое турган болсо, анда күнөкөр да болот. Ошол күнүгө күн казасын тутуп берет. Ошол күндү оозун ачпаш керек эле. Себеби бул мусафир боло элек. Качан шаардын аймагынан чыгып баштаганда мусафир болду, ошондо дагы ал орозо башталганга чейин чыгып кетиш керек. Мындайча айтканда, мусафир адам орозо башталып калганда мен сапарда жүрөмүн деген максат менен оозуну ачып алганга уруксат эмес. Ал ошол күндү аягына чыгарыш керек эле да. Мисалы, эгер мен сапарга чыга турган болсом, демек ошол орозо башталардын алдын, ооз бекиттердин алдын мен сапарга чыгып кетишим керек экен да. Ооба. Демек биздин убактыбыз кирип калды, оозду бекиттик. Саат 8-де чыгыш керек болуп калды эртең менен. Бул күндө уже орозону толук кармап беришке милдеттүү экенмин да. Сөзсүз. Биз мусафир болгонубузда гана. Кээ бир жерде мындай, мисалы барган өзүнүн аслый ватан дейбиз, ошол жерге барганыбызда төрөлүп өскөн, ошол жерде жашап аткан жерибизге барар менен ал жерде 15 күнгө турарга ниет кылбасак деле биз мусафир болбой калабыз. Муким болуп калабыз деген сөз. Же кээ бир мындай шаар жерлерге барып, айыл жерде жашаганга ыңгайлуу болгон жерге барып, ошол жерде 15 күнгө турганга ниет кылсак,
биз автоматически бул эмне муким болуп калабыз, мусапыр болбой калабыз. Мусапыр болбогондон кийин биз ал жерде орозону кармаганга милдеттүү. Баягы сапардагы Кудай Таала уруксат берген нерселердин баардыгы бизге уруксат болбой калат. Мисалы сапарда ушул 4 рекеттүү намаз 2 рекет болуп, мас тартуу мисалы 3 күнгө созулуп, мисалы курбандык чалыш милдет болбой калат десек болот. Ошондой эле айт намаз, жума намаз мусапырга милдет эмес. Ошолордун катарында орозо кармабай койсо, ага эмне уруксат деп эсептелинет эле. Эми ошондо кайсы бир жерге барып 15 күнгө ниет кылып мусапыр муким болуп калды десек, мусапыр болбой калды. Бул учур муну жанагы биз айтып аткан күндүн тең ортосуна жеткен жок. Саат 12ге чейин десек. Анда бул киши эртеден баштап тамак аш жеген эмес болсо, анда милдеттүү түрдө орозону кармаш керек. Себеби буга уруксат болбой калды, ал муким болуп калды, мусапыр болбой калды. Сапардагы уруксат буга өтпөй калды да. Ошондуктан саат 11:30 ошонун айланасында ал ошондой 15 күнгө ниет кылып калдыбы, ал муким болду дагы, ал автоматически орозосун кармаш милдетке айланат. Анан жанагы неменен айымдардын жана айлык мезгили келгенде кандай ниет кылыш керек? Ошолордун дагы бир токтолуп койсок. Ооба. Эми Аллах Таала ушинтип аял затына табигый ушинтип кошо жараткан нерсе, ушундай бир этеккир көрүү деген нерсе бар. Бул эми орозо айында келип калчу болсо, бул тууралуу көп суроо берилет. Ошол оозду жапкандан кийин этеккир келип баштады. Эгер ошондой болуп кала турган болсо, анда ошол күндүн оозун ачып алыш керек. Себеби дегенде орозо кармоо ошол этеккир келип аткан учурунда бул чоң күнөө деп эсептелинет да. Ошондуктан оозу ачылат. Ал эми токтоп калса, мына ооз ачарга бир жарым саат калганда же ага чейин кандай болсун, этеккири токтоп калды. Эми бул орозосун кармай берсе болобу? Же ошондой эле мусапырдын өкүмүн айтсак, ошол баягы күндүн жарымына чейин аял кишинин этеккири токтоп калды да. Эми кандай кылат? 11-де токтоп калды. Ошол күндүн орозосунан ниет кылса, ошол күндүн орозосунан кутулабы же казасын тутуп береби деген суроо көп болот. Мусапыр менен бул этеккирдин айырмасы бар. Мусапыр негизи эле уруксат берилген. Ал кааласа тутса болот эле орозону, кааласа ачып алса болот эле. Бирок этеккирге башынан эле уруксат жок эле да. Мына ошол уруксаты жок учур орозо ибадатына аралашып кетти. Саат 10-до токтоду десек, 11:30га чейин бул ниет кылса дагы, бул жанагы ибадат, орозо ибадатына буга Аллах Таала тыйбы салынган этеккир деген аралашып кеткендиктен, ошол күндү ниет кылса дагы мусапыр сыяктуу ошол күндүн Рамазанадан кутула албай калат. Демек, ал күнү күтүп туруп эртеси күнү андан кийин башташ керек болот экен да. Ооба, сөзсүз. Ал күндү эми бир эмеси ошол күндүн этегине чейин жебестен ичпестен туруш керек. Ошол эле мусапыр дагы эгерде жанагы күндүн жарымынан өтүп кетип, саат 1-2-де келип калып муким болуп калды, ал күндүн аягына чейин жебестен ичпестен Рамазан айынын урматыга жебестен ичпестен туруш керек. Алла разы болсун. Абдан бир сонун маалымат. Эми кафарат маселесине келсек, чындыгында эле кафарат маселеси мындай биздин жарандар абдан көп суроо бере баштады кийинки күндөрүчү. Чындыгында багы жаш улгайып калган энелер болот. Кээ бирде багы ден соолугу чындыгында багы дарыгерлер айткан, сага карманга болбойт, сен ушу өмүр бою сакарсың, дайыма багы оозуңду нымдап турушуң керек же дары ичип турушуң керек депчи. Негизи эле ошо кафарат маселесине бир кененирээк токтолуп бербейсизби? Эми бул кафарат маселеси бизде кээ бир нерселер менен ооз ачылбайт. Мисалы унутуп калып тамак аш жеген болсо, муну менен ооз ачылбайт эле да. Кээ бир нерсе менен ооз ачылып калды, бирок күнүгө күн гана каза тутуп берет. Мисалы кокустан дарат алып алып суу кетип калды. Муну менен күнүгө күн гана орозо кармап берет. Кафарат болбойт деген маселе да. Кафарат бериле турган учурлар. Негизинен бул кафарат маселесинде хадисул араби деп белгилүү бир араби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турган жерге ыйлап кирип келет. Кыйкырып, ыйлап ушундай мен халак болдум, мен курудум дегендей. Эмне болуп кетти десе, күндүзү күнү орозо учурунда мен аялыма жакындык кылып койдум дейт. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сен анда кул азат кыласың дейт. Эгер кул болбосо, таппасаң, чамаң жетпесе сатып алганга, анда
60 күн орозо кармайсың дейт. Мына ошол 60 күндө дагы баягы арасы үзүлүп калбастан күнүгө күн тутат. Арасы үзүлбөш керек 60 күнгө. Ошонун арасында баягы катаданбы кандай болуп туруп ооз ачылып калса деле кайра нолдон баштай берет да. Ошондой бир чоң жаза десек болот да. Эгерде 60 күнгө орозо тутканга мындай оорукчан болуп өмүр бою 60 күн орозосун кармай албай турган деңгел болсо, анда 60 мискинди тойгозосун дейт. Мына ушундай жаза катарында бул ошол кафарат негизинен бул жаза. Ошентип бул эмне хадис менен бизге бекемделген. Ал эми кафарат маселесинде бир канча бул башталганга чейин токтоло турган маселелер бар. Кафарат бул парз болгон орозону бузуп койгондо гана кафарат берилет. Тагыраак айтканда, эгерде каза орозо тутуп атабыз, нафил орозо кармадык, анан атайлап жеп ичип алган болсо, аялына жакындык кылган болсо, бул нерселерде кафарат жок. Бир гана парз орозонун урматы ушундай чоң экен, ошол парз орозого гана кафарат берилет. Экинчиден, бул атайлап болуш керек да. Атайлап мисалы жеп ичип алсын, атайлап ушинтип аялына жакындык кылган болсун. Катадан же бирөө мажбурлап аны жеп ичирип койгон болсо, бул нерселерге кафарат берилбейт. Жана дагы шек, күмөн дейбиз. Жанагы эле мусапирдин маселеси. Мен сапарга чыктым, ошону менен оозумду ачып алсам болот деп, Рамазан айы башталып калган учурунда эле бул али мусапир болбостон сапарга жөнөп калган, эми өзүнүн мусапир эсептеп алгандагы али шаардан чыга элек болчу, бирок оозун ачып алды. Эмнеге десе, мен мусапирмин деген күмөн менен. Мына ушул сыяктуу күмөндөр менен оозун ачып алса деле буларга кафарат жок. Себеби кафарат бул жаза, ошол анык, таза, ачыктан ачык билип туруп оозун ачып алган болуш керек эле. Анан жана дагы кафарат эгерде бир айда кайра кайталанса. Мисалы үчүн бир ай толугу менен атайлап эле тамак аш жеп жүрөт, орозо кармаган толук мүмкүнчүлүгү бар, билип туруп анан тамак аш жеп эле орозо кармаган жок да. Анда ошол бир айдын бардыгына бир жолу кафарат берсе, бардыгынан кутулат деген маселе. Бирок бул нерсе жеген ичкенге гана чектелет дейт. Аалымдардын айтышы боюнча, эгерде бул аялына жакындык кылган болсо, Рамазан айында күндүзү күнү орозо учурунда канча жолу жакындык кылса, ар бирине бирден кафарат берет дейт. Ушуна 60 күндөн кошулабы? Ар бири 60 күндөн кошулуп бара берет. Бул жакындык маселесинде гана. Эгер 3 күн кошулса 120 күн. Ооба, ошондой кошулуп кетет дейт. Бирок жеген ичкен маселеси ал кошулбайт. Ал ошол 30 күн тутпаса деле кафараты бир жол кафарат менен кутулат. Демек экөө тең орозо кармап берет. Экөө тең орозо кармайт. Ооба. Эми негизи кафарат маселесине токтоло турган болсок, бул эки тармак менен кафарат милдет болот. Биринчиден эле азыр айтылып кеткендей эле ошол аялына жакындык маселеси болчу. Буга азыркы хадис бизге далил болуп берди. Экинчи маселеси бул жеген ичкен. Жеген ичкен нерсе менен кафарат берилет. Бул бизде матын китептерде акала ау шариба ау жамаа деп келет да. Жеген ичкен. Ошондой эле Бадай Санай деген фикх Ханафи мазхабынын китебинде мин фамихи би хилафи гайрихи деп келет. Оозунан гана кирген болсо. Тагыраак айтканда, кафарат берилиш үчүн оозунан гана тамак аш кириш керек экен. Мисалы, кулагына дары койду, клизма кылды дейликпи, булардын баарында кафарат жок. Алар каза берет, атайлап кылган болсо күнөөкөр болду. Бирок аларга кафарат берилбейт. Бир гана ооздан кириш керек экен да. Эми ошол ооздан кирген нерсе дагы чектелип атат. Бул 3 нерсеге чектелет дейт. Бул азык болсун дейт. Мисалы, азык дегенде эт, мисалы нан дейбизби, бизге азык боло турган нерселер да. Ал эми экинчи нерсе, мисалы, алма, шабдалы, булар азык эмес экен. Бизге мындай көңүл ача турган дейбизби, ушундай нерсе да. Үчүнчү нерсе дары-дармек. Ушул 3 нерсе биздин оозубуздан кире турган болсо, мына ошондо гана кафарат. Мындайча айтканда, эгерде таш жеп алдык дейлик, ал дары да эмес, азык да эмес, эчтеке эмес. Ага кафарат жок.
оозубуздан жеп атабыз. Ошондой эле сакалыбыз же чачыбыз же бир жип мисалы оозудан кирип кетти ичибизге. Бул нерсе менен кафарат жок. Себеби жана 3 нерсенин бири эмес булар. Ошондой эле алымдар айтат, бул 3 нерсе дагы ошол каада салтта, үрптө эл ошону пайдаланып жүргөн болушу шарт дейт. Эгер пайдаланбай жүрсө деле ага кафарат жок. Мисалы, камырды бышырбастан туруп бул каада салтта желинбейт. Ошону жеп алган болсо, оозунан кирип атат, бирок кафарат жок дейт. Ошондой эле мисалы ун мисалы бизде желинбейт. Аны бир нерсе кылып эле жебесе, ундун өзү желинбейт. Ошону унду жеп алган болсо, мында деле кафарат жок. Албетте казасын тутат. Ошондуктан кафарат бул чектелет. Ошондой абалдарда гана кафарат берет. Бардык эле учурда кафарат бериле бербейт. Анан негизи бул далили хадис болгондуктан бул музахирдин кафаратына кыяс кылып салыштырып да айтылат. Экөөнүн айырмачылыгында бул орозонун кафаратында ошол 60 күндү баштап кафарат берип аткан учурунда түнүндө аялына жакындык кылса кафаратты кайра нөлдөн баштабайт. Себеби дегенде мунун далили хадис болгондуктан. А музахирдики аныкы кайрадан баштайт. Жана дагы бул кафараттын баягы эгерде этеккир келип калса, мисалы аял киши кафарат берип атат. Этеккири келип калса, ошол этеккири келгенден баштап токтогонго чейин кафаратты токтотуп турат дагы, андан нары кайра үзбөстөн улап кетиш керек. Эгер үзүп койсо, жанагынча тутуп келген кафараттын күндөрү кайра нолго түшүп, кайра башынан баштаганга туура келип калат. Негизинен жанагы дарыланып аткандар, анан кары картаңдар үчүн кандай каралган бул маселе? Эми кары картаңдар эгерде кафарат милдет болуп калса, алар 60 күн орозо кармаганга өмүр бою мүмкүнчүлүгү болбой турган болсо, аларда 60 күн 60 мискинди курсагын тойгозот десек болот. Бул жанагы дайыма дары ичип, тамак жеп тура турган адат болуп калган оорулуулар үчүн да ушундай да. Ооба. Эгерде кафарат милдет болуп калган учурда гана атайлап ушинтип жана үстүндө айтылгандай, оозун ачып алган, тамак жеп алган дегендей, ошондой милдет болуп калса, бул дүйнөдө да, акыретте да кутулбайт, аны аткарып бермейинче да. Аткарып берүү ушундай 3 тармак менен. Ошол эле мисалы азыркы күндө кул заманы жок. Бир эле ушул 30-60 күнгө орозо кармашыбыз милдет болот экен, бирок буга такатыбыз жетпесе, чамабыз келбесе, анда 60 мискинди курсагын тойгозобуз. Алла разы болсун. Негизи анан эфирдин соңунда мен сизге эркин микрофон берейин. Ушул биздин жарандар үчүн мынакей акыркы 10 күндүктө турабыз. Кандай бир каалоо тилек, балким жакшы бир насааттарды айтат элеңиз? Албетте бул ыйык айда турабыз, урматтуу мекендештер. Бул айда колдон бербестен, колдон келишинче ушул ибадатка бекем болуп калсак, ушул орозобузду Кудай Тааладан сурайбыз, жеңил кылсын деп. Кудай Таала ушул орозобузду тутканга жеңил кылышын бизге жеңил кылып берсе, анан бул айдагы ушул кадыр кечесине айрыкча көңүл бөлүп, ошол тилилткенге, ошондой эле этикафка олтурганга аракет кылсак, Аллах Таала бул айда канча бир туугандарыбыз ушул хайыр ихсандарды чыгарып, оозу чыгар ифтарларды уюштуруп берип атат. Аллах Таала кабыл кылган болсун. Бардыгыбыздын бала чакабызга, тапкан тергенибизге Кудай Таала береке берсин. Мекенибизге тынчтык, элибизге ынтымак берген болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Алла разы болсун. Чынында аябай керемет бүгүн суроолорго жооп алдык. Негизинен жарандардын дагы баягы жүрөктөрүнө ойгон суроолор ушулар болчу. Негизинен убакыт бөлүп биздин эфирге келип бергениңизге чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таалам сиздин орозоңузду кабыл кылсын. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушинтип убакыттын аяктаганына байланыштуу мен сиздер менен коштошом. Бүгүн рахмат жаган Рамазан берүүсү менен Максат Атабаев алып бардым. Бүгүн ошол орозодогу этикаф маселеси, жанагындай сапар маселелери боюнча бир топ сөз кылдык. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.